Самасыздар урматтуу эле көрүүчүлөр, аскер жашоо турмушун чагылдырган мекенге кызмат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамын турлай биз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер госпиталине келгенбиз. Мына ушул жерде медицина кызматкерлери кандай иш алып барып жатат? Бул жерде кызыл зона болуп, коронавирус менен ооруп жаткан бейтаптар бар болгондугуна байланыштуу толук көргөзүү мүмкүнчүлүгү болбосо дагы медицина кызматкерлеринин майрамы менен куттуктап, аскер госпиталинин кызматы туурасында тааныштырабыз. Бардык кесиптердин арасынан аскер дарыгери болуш менимче бул аябай ардактуу. Мен өзүмдүн кызматым менен аябай сыймыктанам. Анткени аскер дарыгери бул бардык 24 саат бою 7 күн бир жуманын ичинде дайыма Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун, кайсы жерде кандай жаңжал чыкпасын, ошол жерге барып квалификациялык медициналык жардам көрсөтүүгө дайыма даяр турган аскер адамдар деп эсептейм. Жалпы тил менен айтканда, негизи дарыгерлердин кесиби илгертен бери эле эң бир гумандуу кесиптердин бири болуп эсептелип келет да. Анын ичинде бир чоң жоопкерчилик, өтө чоң сабырдуулукту, андан кийин мейирмандыкты, анан терең билимди талап кылган кесиптердин бири да. Ошол кесиптин ээси болуп иштеп келатабыз. Дүйнөлүк пандемия коомчулукту коркунучка кептеп турганда ак халатчан дарыгерлер оорудан коркпостон бул оору менен күрөшүп келишет. Биз сөз кылып жаткан аскер госпиталида бүгүнкү күндө COVID-19 илдетине чалдыккан жарандарды дарылоочу жай болуп иш алып барууда. Пандемия 2020 жыл башталганда биз биринчи Кыргызстанда биринчи дарыкана болуп ушундай красный зона болуп ачылганбыз. Ошондон бери көп бейтаптар бизден дарыланып өтүп кетишти. Анын ичинде аябай оор абалда түшүп, сопутствующий заболевание деп коебуз, ошондойлор менен түшкөндөр аларга сактап калыш, кээ бирде убакыт жетпей калды. Ошондо наоборот, ошол сезим, ушу медициналык тармакты тамдаган сезим огош бетер күчөдү деп айтсам болот. Анткени общий статистиканы алганда жакшы айыгып кеткендердин саны көбүрөөк болду. Ошого сыймыктансак болот, биздин персонал аябай жакшы иштеди, күнү түнү болбой. Именно аскер дарыгерлер, ошо биздин медайымдар, ошол биздин кичи медайымдардын жардамчылары аябагандай катуу күч бизге берип жакшы иштешти. Ошолоруна чоң ыраазычылык айткым келет. Бизден ушул дарыланып кеткен бейтаптар дагы баары тең кайтат болуш керек деп ойлойм. Медицина илими чоң жоопкерчиликти, тактыкты, терең билимди талап кылган ардактуу кесип десек болот. Эми аскер дарыгерин эмес, бардык дарыгерлерге биринчи кыйынчылык бул окуу болот го деп ойлойм. Анткени окуудан калтырбай жакшы окуп келсеңиз, эң биринчи кыйынчылык ошол болот. Экинчиден, бул аскердик жумушта ар кандай оорулар болот. Ок дарыдан алган, андан сырткары ушу аскерлик госпиталдын кыйынчылыгы бул оор абалда ок дары алган аскер кызматчыларына медициналык кызмат көрсөтүү. Эми биз аскер болгондон кийин биз 24 саат бою даяр болобуз дайымачы. Бизде ал экстренный медицина деген сыяктуучу бизде күнү түнү дайыма келгенде биз шашкалактап калбашыбыз керек да. Дайыма сразу операционный блок дайым даяр. Операция кылганга дайым даярбыз да. Аскер дарыгери Карабаев Нурсейит кичинесинен аскер адамы болсом деген кыялы болгон. Бүгүн аскер дарыгери болуп, өз кыялындагы кызматты аркалап жатам деп эсептейт. Бул аскер медициналык кесипти тандап алыш менде Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинде окуп жүргөндө, ошол жактагы библиотекадан алып, аскер медицина жөнүндө окуп, анан менин апам медициналык кызматкер болгондуктан ал жакка дагы
өзүмдүн көңүлүм бар болчу. Өзүм дагы аскер болгум келген. Ошол жактан ушул жерден алтын орто деп айтсам болот. Аскердик дарыгер болуп, ушул аскер медициналык академияга тапшырдык. Эң биринчи аскер кызматта бул такчылык, дисциплина, бул жумушка өтө так болуу, андан сырткары өзүнүн ошол кызматын өтө чоң жакшы билүү өзүнүн кызматын. Анткени мындай кызматкерлер, шаарда иштеген, шаардык больницаларда иштеген кызматкерлер өзүлөрүнүн кезими менен эле иштешет. Ким жугуштуу оорулар болсо жугуштуу оорулар, ким ички оорулар болсо ички оорулар, ким хирургия болсо хирургия менен. Аскер дарыгерлери бул баардык жагынан, хирургия жагынан, травматология жагынан, военно-полевая хирургия жагынан, ошол жагынан даярдалган кызматкерлер болуш керек. Биз өзүбүздүн кызматкерлерди ушу Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарына квалификациясын жогортуу окууларга жиберебиз. Жыл сайын жиберип турабыз. Ошонусу менен шаардагы дарыгерлерден айырмалатып эсептейм. Мындан тышкары медицина кызматкерлери пандемия учурунда адамдын өмүрүн сактап калуу жумушка болгон сүйүүнү арттырат деген ойлорун айтышты. Аскер медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө кызыл зона деп аталган COVID-19 вирусу менен ооруп жаткан бейтаптарды дарылоо менен алек. Андан башка азыркы учурда пандемияга ылайыктуу ушундай аскер госпитали 70 койкалык красный зона деп ачылдык. Ошол зонада иштеген азыркы учурда бардык эле кызматкерлерге оор болуп жатат деп эсептейм. Ошол коргоо министрлиги менен жана саламаттык сактоо министрлиги менен келишимдин буйругунун артынан ушул 70 койка орунду госпиталь ачылдык. Адамдарга пневмония болуп ооруп аткан, ПЦР положительный, ковид болуп ооруп аткан бейтаптарга азыркы учурда медициналык жардам көрсөтүп жатабыз. Канчалаган оор кыйынчылыкты баштан кечирип, канчалаган оор операциялар жасалат. Бүгүнкү пандемияга туруштук берип жаткан кызматкерлер кыйынчылык өз убагында гана болот. Андан кийин ал нерсенин бардыгы унутуп калат деген ойлорун айтышты. Баштан турган оор кыйынчылыктар көп учурда болуп калат чындап эле. Жана айтып кетпедимби, эгерде шаардык ооруканада ал жакта чоң профессорлор бар, дежуранттар бар, ал жерде бир 5-6 хирург болуп калат чындап элечи, там дежурный болуп турупчу. А бул жерде почти хирургия бөлүм башчысы болгондон кийин хирургияга бүтүндөй баардыгы жоопкерчилик менин мойнумда болуп калат. Кээде ар кандай мезгилдер жаралып калат. Ошол убакта чындап эле бир кыйынчылык болуп кетет. Операция убагындачы. Шаарда болсо ал жерде сөзсүз бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп башка өзүң менен чогуу болгон врачтардан чакырып келип, ошолордон консилиум жаратып неме кылсаң болот. А бул жерде жанагындай моменттерде өзүң туура чечим кабыл алганга туура келет. Ошондой кээде операция убагында гана оорчулук жаралып калбаса, калган учурда эми бул кесипти биз өзүбүз тандап келгенден кийин оорчулуктар көп эле болот. Ал бирок оорчулуктар өтүп кеткенден кийин аны унутуп да каласың, как кайра эле өзүң сүйгөн кесиң болгондон кийин кайра эле иштеп жүрө бересиң. Биз сөз кылып жаткан аскер госпитали коргоо министрлигинин карамагында болгондуктан ал жерде атайын аскердик кызмат өтүп жаткан жоокерлер кайтарышат. Эми бул жерде кызматыбыз КПга турмай, көзөмөлдөө өткөрмө жайында нөөмөтчү болуп чыгабыз. Бул часта 2 КП бар. Ошо 2 КПга 2ден балага аспайт өтөбүз. Наратка турганда мисалы КПдан кирет адамдар. Аяка КПга деле туруш аябай чоң жоопкерчилик. Аяктан мисалы биз текшерип киргизебиз да. Аяктан температурасын текшерип, ошо акыбалы жаман болсо сразу биз немеге жирный врачка доказ беребиз, ушундай. Эми аналарды деле карашы бизге оор да, мисалы. Чоң жоопкерчилик деп ойлойм да. Аскер госпитали заманбап жабдуулар менен жабдылып, дартаныктоочу жабдуулар жаңыртылган. Дартаныктоочу жабдуулар
кызматкерлердин иш алып баруусуна кыйла жеңилдик жаратат. Өзүңүздөр көрүп тургандай азыркы заманбап медицинада заманбап жабдуулар колдонулат. Технологиялар менен дартты так жана туура аныктоого бизге аябай жардам берет. Жана мындан кийинки бейтаптардын дарылануусуна бизге чоң жардамын көрсөтөт. Жана бул заманбап жабдуулар силер жаңы эле өзүңөр көргөндөй рентгендин жардамы менен тез жана так дартты аныктоого жардам берет. Булар менен иштер өтө оңой жана өтө жөнөкөй. Өзүбүздүн коллегаларды биринчи учурда кызматтык майрамыңар менен, өздүк майрамыңар менен куттуктап кетет элем. Анын ичинде силерге кааларым чын дөн соолук, узун өмүр, талыкпай иштеңиздер. Өзүмдүн атыман жана аскер дарыгерлердин атынан баарыңарга кааларым чын ден соолук, талыкпай иштейбиз, биз вирусту жеңебиз.